Экономика министрлиги тамеки баасын көтөрүү тууралуу өзүнүн токтомун кечээ күнү коомдук талкууга чыгарды. Баасы 100 сом турган жана ичинде 20 сигарет бар кутунун баасы жыл сайын 10 сомго көтөрүлүп отуруп, 2026 жылдын июлуна карата анын баасы 140 сомго чыкмакчы. Эң арзан электрондук сигарет азыр 300 сом турат жана анын баасы дагы жыл сайын 100 сомго көтөрүлүп отуруп, 2026 жылдын июлуна карата 700 сом болмокчу анын баасы. Мындай ыкманы абдан туура деп эсептесе болот. Анткени тамеки адамга эч кандай пайда алып келбейт. Ал эми тамеки чыгаруучу компаниялар жаштарды өзгөчө тамеки чегүүгө тартуу үчүн улам жаңы ыкма ойлоп таап жатат. Ушундай эле жол менен энергетика боюнча тарифтерди дагы көтөрсө болмок. Жыл сайын 1 киловатт сааттын баасын 5 эле тыйынга көтөрүп отурганда 30 жыл эгемендиктин ичинде 1 киловатт саат азыр 200 сом туруп калмак. Ошондо энергетика компаниялары дагы азыр ыйламак эмес, электр энергиясы өтө арзан болуп жатат деп, саясатчылар дагы аны өз максатында колдонбойт болчу.